Бул жерде болсо биз чаңдаштырууну баштадык. Чаңдаштыруу процесси. Бул антеп мисте өсүмдүгүнүн пистасия веранын чаңчалары эркек гүлдөрүнөн топтоп алганбыз. Атайын чаңдарын алып, онда унга окшогон бир нерсе. Ар биринин үстүнө жазып, УЖБ1 кайсы дарактан алган болсок, буну муздаткычта сактайбыз, ушундай холодильникке окшогон. Бул помпа деп коет. Бунун ичине азыр бул жабдыктардын жардамы менен салып чаңдаштырууну баштайбыз. Чаңдаштырууга биз мурда буларды мынтип жапкан элек. Азыр алар ачылыптыр гүлдөрү. Эми буларды биз четтеринен жыртып туруп, мынтип карап көрөбүз дагы, ал гүлдөрү чаң ала турган, актив абалга келе турган болсо, биз чаңдаштырууга баштайбыз. Азыр бул жерден көрсөтүп берет. Чаңдаштырууда бир четинен жыртабыз, башка чаң кирбей тургандай кылып, үстүрөөк кылтырып үйлөйбүз. Үйлөгөн сайын ал чаңчалары ичине кирет. Мынтип кыймылдатуу болсо, бул хомоген бир формада бардыгына чачылып тегиз жайылат чаңчалар. Жакшы чаңдашуу болуш үчүн. Bundan bir жума өткөндөн кийин болжол менен бул сыртындагы кабыктарын, пакеттерди алып салабыз. Бул ар бирин жашыл, кызыл, сары кылып биз мондай скотчтор менен жабыштырып чыгабыз. Башка аталары башка болуп атат булардын, өсүмдүктөрдүн. Ошентип булардан чыккан F1 гибридтер да башка болот. Фатих биз азыр кабыгын жыртуу процедурасын көрсөтөлү. Бул ошол жанагы 2 гектар болгон бакчабыз. Бул жерде бир канча жапайы сорттор бар. Жана пистасия вера культура формасы да бар. Негизинен түз кетели. Негизинен бул жерде жапайылардан биз чаңдаштыруубуздун максаты жаңы кыюу астын өндүрүү максатында иш кылып атабыз. Жапайылардан анач деп коет. Жосум rootstock деп коет англисче. Ошол кыюу астын өндүрүп, булардын тамыры топурактагы ооруларга туруктуу келет. Ар кандай туздуу, суусуз абалдарда дагы өсө ала турган жапайы сорттор бар. Сорт деп айта албайбыз, жапайы түрлөрү. Буларды биз чаңдаштыруу кылып жыртышыбыз керек. Эң акыркы ач буларды кечен келип чаңдаштыруу жасаган болуш керек. Чаңдаштыруу кылынган болсо, буларды жыртышыбыз керек. Бул дагы ургач өсүмдүктөрдүн баарын ушинтип кеселеп, баарын сыртын жаап алабыз да, кийин чаңдаштырып, азыркыдай. Анан сыртын, үстүндөгүсүн жыртабыз. Бул даракты кечен акыркы жолу жасаган болчу. Буну азыр сыртындагы кабыгын алсак болот. Себеби албасак ысыкта булар күйөт, күнгө күйүп, ысыкта уруктары зыян көрүшү мүмкүн. Акырын жыртып алабыз. Бул жерде уруктары же болбосо бүчүрлөрүнө зыян бербей тургандай кылып. Бул уже биз чаңдаштыргандан кийинки абалы. Бул болсо былтыркы абалы. Жакшылап карасаңыздар, бул жердеги энеликтер уже чоңой баштаган, өмөлөр майда-майда болуп түйүп чоңой баштаган. Мына ушундай болуп, бир канча убакыттан кийин биз буну келебиз дагы. Буну и так эле билебиз. Бул жерде скотч менен белгилеп койгонбуз. Бул скотчтон да билебиз. Булардын уруктарын топтоп алып, буларды атайын идиштерге отургузуп өстүрөбүз. Кийинчерээк буларды талага тигип, талага өстүрүп, булардан жаңы кыясыларын өндүрөбүз. Кыскача логикасы ушул. Ушинтип жаңы бир проект бул дагы. Салих Кавказ агайыбыз менен биргеликте биздин группабыз жана Фатих досубуз иштеп атабыз. Бүтүрө билебиз.